кыргыз шырдагына аябай катуу берилгендик менен эч жакка барбай катуу даярданып аткандагым. Чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери узчулуктун учугун улап келе жаткан Бурулкан Төлөгөнованы облус гана эмес, республикада шырдакчы айым катары тааныйт. Анын эмгектери табигыйлыгы, сапаттуулугу менен айырмаланып тургандыктан жасаган шырдактары чет өлкөгө чейин сатылып келет. Буюмубуз баягы мурасыбыз болуп аткандыгына байланыштуу ушуну өркүндөтүп өстүрүп, жаштарга үйрөтүп, ушинтип аракет кылып келатабыз. Эми биздин деле жашыбыз өтүп баратат. Анан быйыл дагы жана көчмөндөр оюнуна эмне болсо иши кандай фестиваль, форум болобу ошонун баарына эле боз үйүм менен катышып, жөн катышсам жөн катышып ушинтип келатам. Эми быйыл дагы жанагы Кыргыз Республикасынын автономиялык республика болгондугуна 100 жыл деп атышат. Эми ага дагы бир боз үй даярдап, жаңы боз үй даярдап атам. Аны азыр көрөсүздөр. Анан болгон колумдан келген ошо кыргыздын буюмдарын даярдап атабыз. Эми бул биздин кыргыз буюмдар эч кандай той тропой өтпөйт да. Шырдак жасоонун сырын мыкты билген Бурулкан апа бул жолку фестивалга 10 өңдүү жана 10 ак кара өңдөгү табигый шырдактарды даярдоодо. Ошондой эле ал Кыргыз Автоном Республикасынын 100 жылдыгына арнап 2 кыргыз боз үйүн өзгөчө кооз жасоону максат кылып, өрмөктүн бир нече түрүн согууда. Эми могуруки чийди көрүп атасыздар. Ушу жаңы боз үй даярдап атам. Могу эшигин бүтүрүп койдум. Эми бул канат чийин жасап атам. Эми ошо жылда ушундай бир эмелерге, тойлорго, фестивалдарга, форумдарга жаңы боз үй алып барганга аракет кылам. Жылда жаңы боз үй жасайм. Анан жылда анын кардары бар, кайра сатып иймей ошондой окат кылып элге да үйрөтүп, мен үйдө семьям бар, бала чакамдын баары чылмайт бүт. Кол өнөрчүлүктүн таасын өздөштүргөн Бурул Төлөгөнова өнөргө кызыккан айымдарды ишке тартып, жумуш орундарындагы түзүп, энелер аздектеген өнөрдү жайылтып келет. Көлдө боз үйдүн майрамы, боз үй боюнча өтүшөт фестиваль, аяка боз үйүмдү жүктөп алып аяка барабыз. Майрам катары эле күтөбүз ушуну жакшылап сонун болуп өтүп кетсе экен. Чет жактан келгендерди бир эме кылбай, капа кылбай кетирсек экенбиз деген бир өзүбүздүн астыбызга койгон бир милдеттенмебиз бар сыяктуу эле. Аябай тынчтанып күтөбүз. Анан эми чындыгында эле аялдардын баары эле ушул кыргыз шырдагын байкап турсаң, кадимкидей күтүшөт. Атадан балага, энеден кызга табирик катары өтүп келе жаткан кол өнөрчүлүк кыргыздарга гана таандык. Бурулкан Төлөгөнованын эмгектери кыргызды дүйнөгө таанытып келет. Жаркынай Култашыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Наран жаңылыктары.